Мамлекеттик сатып алуулар өтө эле коррупциялашып кеткендиктен сатып алуулардын айкын жүрүшү үчүн тендерлер атайын веб порталга жайгаштырылып, конкурстун жыйынтыктары жарыяланып турган. Бирок мыйзамдагы айрым мүчүлүштүктөр мамлекеттик керектөөлөргө болгон сатып алууларга терс таасирин тийгизип келген. Андыктан мыйзам долбоору мамлекеттик органдар үчүн сатып алуунун шарттарын жеңилдетүүгө багытталган. Мамлекеттик организациялар, айыл өкмөттөр же 50%дан ашык акционердик обществолор эгер капиталы 100 миллион сомго чейин болсо, 30 миң сомго чейин ар бир беренеден конкурс жок сатып алса болот. Тендердин шарты боюнча сынакка катышкан компаниялардан кызмат көрсөтүүнүн баасын эң арзан көрсөткөн компания утуп чыгат. Бирок арзан компаниялардын жасаган иштери да сапатсыз болуп жатат. Мына көп тендерлер өтөт. Биз ошол жерден кичине акча экономдойбуз деп сапаты бардыгы бузулуп атат да. Мына жолдорду эле алып көрөлү. Тендерлерди өткөзүп бүгүнкү күндө аз бааларды берип утуп алып компаниялар сапатына эч кандай жооп бербей жатышат да. Анан эми жол эле эмес, социалдык объектилерди алып көрөлү. Мына былтыры бүткөн көпүрө мисалы Каракулжада мына 1 жылга жетип жетпей сел алып кетиптир мисалгачы. Мындайлар толтура да мында көрүнүштөрчү. Кайра эле жана мурдагы немеге кетип атасыңар. Мына 50% басын түшүрүп алып курган мектептерди көрүп атабыз биз эмне болгонун. Жакында эле көрсөттүм мына Казакстандан бөлүнгөн акчага мектеп кандай курулганын. 103 миллионго коюлган мектепти 64 миллион утуп алып куруп атышат. Мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алуулардагы тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Бирок аталган мыйзам коррупцияга жол ачаарын эл өкүлү Наталья Никитенко билдирди. Мы знаем, создаются фирмы-однодневки. Вокруг закона о госзакупках очень много скандалов. Эта фирма-однодневка может создана быть условно позавчера, до начала объявления тендера. И на данный момент человек может и не являться аффилированным лицом, с поставщиком. Но я считаю, что это на самом деле носит очень серьезные коррупционные риски, и нужно оставить норму, как в действующем законодательстве, о том, что как минимум 2 года не должно быть никакой аффилированности. Өткөн жылы электрондук сынактын негизинде 43 миллиард 520 миң сомго аркандай сатып алуулар жүргүзүлгөн. Бул акчалай каражаттар өлкөнүн бюджетинин 40%-ын түзөт. Бирок миллиондорду чапчыган тендерлер жеке адамдардын капчыгын толтурган окуялар көп кездешет. Тендерди уткан ишканалар акчаны алып, жумушту аткарбай жүргөн фактылар бүгүнкү күндө четинен чыгат. Мисалы үчүн мына улуттук госпиталдын жанагы нейрохирургия бөлүмүн айтсак, мына андан бери канча өкмөт башчылары барып атат, бирок чечилбей атат ошол жер. Ушундай фактылар мисалы үчүн тендерди уткан ишканалар акчаны алып өзүнүн жеке өздөрүнүн курулуш ишканаларын бүтүрүп жүргөн жагдайлар бар. Тендерлердеги коррупцияга байланышкан ызуучуулар көп. Ал тургай тендерге байланышкан ызуучуудан улам бир өкмөт башчы жана жолдор министри кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Бирок тиешелүү органдар тендерге байланышкан коррупцияны аныктап, мыйзам чегинде жазасын бере элек. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.